Тараптардын жарыш сөзү аяктап, айыпталуучулар акыркы сөзүн айтышты. Эми экинчи соттук инстанциянын өкүмү гана калды. 3 судьядан турган соттук коллегиянын алдында оор милдет турат. 80 томдон ашуун материал, чуулгандуу иштер, чаташкан фактылар. Бул иштердин жыйынтыгын эл 6 жылдан бери күтүп келет. Апрель окуясы боюнча кылмыш иши каргашалуу күндүн эртеси козголгон. Бул чуулгандуу иш боюнча 28 адам соттолуп жатат. Кылым соту деп аталган алгачкы соттук отурум 2010 жылдын 17 ноябрында спорт ордосунда белгиленген. Жакындарын жоготуп жаны ачып тургандар айыпталуучуларды көргөндө ызырынып, баш аламандык орун алган эле. Андан көп өтпөй имараттын жанында жардыруу уюштурулуп, анын кесепетинен коопсуздук кызматынын 4 өкүлү жараат алган. Ушул окуялардан улам апрель сотун күзөт департаментинин залында улантууга туура келген. Ал жакта процесс 3 жылдан ашык убакытка созулду. Биринчи соттук инстанциянын чечими Бишкек гарнизондук сотунда 2014 жылы 25 июлда угузулган. Анда мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиев жана ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсеновдор сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал эми Бакиевдин тунуулу Марат Бакиев 10 жылга сыртынан соттолгон. Сырттан өкүм угузулгандардын катарында ошол кездеги президенттин катчылыгынын жетекчиси Оксана Маливаная да бар. Президенттик администрациянын ошол кездеги жетекчиси Кандыбек Жороев жана Бакиевдин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловдор 20-25 жылга чейин соттолуп түрмөгө камалган. Ошол кездеги коопсуздук комитетинин төрагасы болуп турган Мурат Суталинов алгач Казакстанга качып кетип, кийин өз ыктыяры менен сотко келген. Ал соттук отурумга эч кимге билинбей келип отургандарды таң калтырган. Ал ошол бойдон үй камагында. Сот 20 жылга эркинен ажыратып, бирок ден соолугуна байланыштуу үй камагында калтырган. Кимдир бирөөлөрдүн буйрутмасы менен ок чыгаргандар соттолуп, ачыныгы күнөөкөрлөр жоопкерчиликтен буйтап кетишти. Чындыгында ошол кезде майлуу сүттүү кызматтарды ээлеп тургандар өлкөдөн сырткары чыгып кетүүгө үлгүрүштү. Президенттин катчылыгынын мурдагы жетекчиси Оксана Маливаная алгач тергөө иштерине катышып жүрүп, кийин үй камагында жүргөнүнөн пайдаланып өлкөдөн чыга качкан. Ал эми Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана уулу Марат Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов, Арыстан Атайын бөлүктүн командири Эсенбай Байыш уулуна сыртынан айып угузулганы менен алар өлкөдөн сырткары сайрандап жүрүшөт. Сотто 300дөн ашуун адам көрсөтмөлөрдү беришкен. Ал эми тараптарды жактаган адвокаттардын саны 20дан ашып кетти. Ошол кездеги 64 томдук материал бүгүн 88 том болуп толукталды. Мындан улам экинчи инстанциядагы соттун чечими бери дегенде 1 айдан кийин чыгат деп болжолдонууда. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.